Адамды кыймылдаткан аябай жакшы нерсе бар да, бул коркунуч. Коркунуч деген ар кандай бөлүнөт да. Кээ бирөө мындай иттен коркот, арыстандан коркот, кечинде чыккандан коркот, өзүнөн чоңураак адамдан коркот дегендейчи. Анан дагы бөлөкчө коркунуч бар. Талада калгандан коркосуң, неопределенный да, то есть эчтекең жок калгандан коркосуң. Сүйгөнүн таштап кетет деп коркосуң, үйлөнбөй калам деп коркосуң дегендейчи. Жубайыңан коркосуң, кечинде саат 8ден кийин калтырап титиреп дегендейчи. Бирок ошонун арасынан баарынан коркот дагы адам, анан немеден коркпойт да. Өзүнүн жашоосун жөн эле өткөргөндөн коркпойбуз. Күндү бекер эле өлтүрүп койгондон коркпойбуз. Инстаграмда, соцсетте, ютубта 10 саат, 2 саат, 3 саат отуруп койгондон коркпойбуз. Күнүң жөн эле өтүп кетти, бирок андан коркпойсуң да. Ошондуктан эгер ошондон корккондо 2 саат ютубта эмес, 2 саат эмес, 20 мүнөт эле күндө тренировка кылсаң, 1 айда кандай результат болмок? 1 жылда кандай результат болмок да? Ошол эле учурда күндө Инстаграмда жана прикол көрүп отургандан көрө 10 саат эмес, 10 барак ките окуп койсоң, 1 айда кандай результат болмок да? 1 жылда кандай результат болмок? Ошол эле учурда, ошол убакытты колуңа ручка барак алып, менин келечегимди кандай кылсам оңолот, мен азыр эмне кылышым керек, эртең эмне кылышым керек деп, жана бүрсү күнү эмне кылышым керек деп жазсаң, 30 күндө кандай гана баракча толмок да, кандай гана келечек көрүнмөк. Бирок эмне? Бирок биз күндү жөн эле өлтүрүп койгондон коркпойбуз. Инстаграмда, Фейсбукта, Одноклассникиде, Ютубта болбогон бир нерселерди, приколдорду бирөөлөргө жөнөтүп, туугандардын бош убактысын алып, WhatsApp менен, видео звонок менен 10 саат сүйлөшкөндөн коркпойбуз да. Күнүмдүк жашооң, эгер сенин күнүмдүк жашооң ошол эле темпте өткөрүп атсаң, ошол эле темпте. Эртеден кечке телефондо жумушка барып келип, бөлөк эчтеке кылбай. 1 жылдан кийин деле жашооң ошол болот, 2 жылдан кийин деле жашооң ошол болот, 3 жылдан кийин ошол. Неге? Анткени сен эчтеке кылган жоксуң да, өзгөртөйүн депчи. Өзгөртүш үчүн бир эле нерсе керек, туура ойлонуш керек. Анан колго ручка баракты алып туруп, азыр эмне кылам дегенди жазсаңар, сөзсүз түрдө жашооңор өзгөрөт. Күндө азыр эмне кылам деп жазсаңар, эртең эмне кылам? 30 күндөн кийинки результатын мага айтасыңар.